Assalamu alaikum, урматтуу Adex Құрылыс компаниясы YouTube каналын көрүүчүлөрү. Биз дагы бир кезектеги объективге келип калдык. Бул 79 метр квадрат болгон эң ыңгайлуу временканын ордуна. Временка чоң үйдүн ордуна чоң үй болчу. Өтө сонун планировкадагы үй туугандар. Мала семейкаларга дагы жарашат, ата-энебизге салып берсек дагы жарашат. Бүт баардыгына салып берсек жараша берет да туугандар. Өзүбүздүн эсигибиздин астында ушундай үйдү салып алганга баарыбызга насип этсин туугандар. 79 метр квадрат болгон үйдү 2 миллион 540 миң сомго салып берип атабыз. 90% деңгээлине чейин туугандар. Ал 90% деңгээлине эмне кирет? Фундамент кирет. Фундаменттин ичиндеги засыпкасы, фундаменттин астындагы нөлү туугандар. Стенасы, крышасы, водосточный трубалары, ветровый карниз, водостоктору, бул жерде прихожаянын же болбосо террасанын вагонкалары, фасады, терезелердин четиндеги уголоктору, бул жагында фартуктары, фундаменттин облицовкаларынан бери кирет туугандар. Ичинен болсо гипсокартон, жылууланган чашка, сантехник система, электромонтаж, вентиляционный система, бүт баардык кызматтар ошол сумманын ичинде туугандар. Бул кардарга калчу жумуштары чисто ичинде косметический ремонт элеп, калган бүт баардык жумуштарын биз буюрса бүтүрүп беребиз туугандар. Эми үйдүн жана айтып кеткендей өзгөчө ыңгайлуу планировкасын тааныштырып берели. Бул жерде чыкканда чакан ушундай лестничный аянтчасы бар. Лестницанын тепкич аянтчасы бар. Жана киргенде ушундай прихожая бөлмөсү бар. Прихожая бөлмөсүндө бул жерге сонун кылып встроенный шкаф коюп койсоңуздар, бул жагыңыздарга күзгү коюп койсоңуздар, ушул жер пространство кенен болуп көрүнүп калат туугандар. Киргенде коридору, ушул коридордун бир нече бөлмөгө чачырап кетсек болот. Эң биринчи бөлмөдөн баштасак, оң жакка киргенде эле бул жагы туугандар кухнясы. Кухнясынын терезелери болсо эшигинин алдын карайт. Сонун бул сантехник системаларын жасап беребиз. Электромонтаждарын, вентиляционный системаларын гипсокартонун чаптап, шпаклевкасын тартып, полуна жылууланган чашка коюп, наливной пол коюп өткөзүп беребиз туугандар. Бул жагы болсо экинчи бөлмөсү, бул биринчи уктоочу бөлмөсү туугандар. Терезелери дагы сонун, өзүнө чакан, бул үй бүткөндө дагы келип, сонун кылып обзор кылып беребиз. Азыр сиздер примерно элестетиш үчүн айтып берип атам да. Мынакей бул жагы санузел бөлмөсү. Санузел бөлмөсүндө болсо сантехник системаларын, электромонтаж, бул жакта эле вытяжкаларын жана влагостойкий гипсокартондардан бери чатап беребиз. Бул экинчи уктоочу бөлмөсү туугандар. Чакан, ыңгайлуу, сонун планировкадагы үй. Бул жагы болсо конок тосуучу гостиный, гостевой комната туугандар. Мынакей. Конок тосуу. Бул жерге сонун овальный чоң столуңуздарды коюп койсоңуздар, өтө сонун болот. Анан кийин бизге кайсыл жумуштары калат, силер кайсыл жумуштарын бүтүрүп бересиңер деп сурагандарга туугандар, мынакей. Биз фундаментин койдук, стенасын койдук, крышасын жаптык, сырткы полностью 100% бүтүрдүк. Сыртынан сизге эч бир жумушу калбайт туугандар. Ичинен болсо биз жылууланган чашкасын куябыз, анын үстүнө наливной полун куябыз, стенасына гипсокартон чаптайбыз, шпаклевкасын тартабыз, электромонтаж, вентиляционный система, сантехника бүт баардык жумуштар бүткөн болот. Ал жакта сизге эч кандай жумуштар калбайт да. Потологуна болсо биз жылууланган чашка коюп беребиз. Кааласаңыздар ушул эле сип панель менен потологун дагы жаап кетсек болот туугандар. Ал бир аз кымбатыраак айланат. Жылууланган чашка, пенобетон бир аз арзаныраак айланат жана жеңил жылуулукту ушул сип панелде эле кармайт туугандар. Тигил прочность жагынан бир аз күчтүүрөөк болот да. Анан кийин сиздерге калчу жумуштар, полуна биз наливной пол куюп койгондон кийин, наливной пол теп-тегиз болуп турат да. Анын үстүнө ламинатыңыз, же паркетиңиз, же линолеумуңузду, же болбосо таптаза шыпырып туруп палазыңызды эле салып алсаңыз болот. Стенасына калган жумуштар, стенасына биз бир слой шпаклевкасын тартып, апа-пакай кылып бүт углдарынан бери чыгарып койгон болобуз. Сизге стенасынан калчу жумуштар болсо, экинчи слой шпаклевкасын тартасыз. Аны шкурка кыласыз да, кааласаңыз красет коесуз, кааласаңыздар обой чаптап коесуздар. Анан кийин междукомнатный эшиктери калат. Биз терезелердин бүт баардыгын орнотуп кеткен болобуз. Сырткы бронь эшигинен бери орнотуп койгон болобуз дагы. Сиздерге ички эшиктери калат туугандар. Өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша, өзүңүздөрдүн үйдүн ремонтуна жараша ылайыктап туруп, каалагандай эшикти алып тагып алсаңыздар болот. Потологунан калчу жумуштар болсо, биз потологун жылуулап, ичин рейкасын токуп,
пена менен жылуулап койгон болобуз да. Анын ылдыйын кааласаңыздар биз тептегиз эле гипсокартонго эмнеңиздер гипсокартон менен тегиз кылып шпаклеткасын тартып ушундай стенадагы өткөзүп беребиз. Жок мен тиньевый профиль же трековое освещение же болбосо кандайдыр бир гипсокартон менен узорлорду жасайм дечү болсоңуздар, ошол жумуштарын сизге калтырып коебуз дагы. Кааласаңыздар потолок гипсокартон менен узорлор менен өзгөчө кылып жасап аласыздар, сонун кылып. Же болбосо натяжной потолок тартып аласыздар. Санузулунда калган жумуштар болсо биз санузулунда санитий системалуу жасалган болот. Электромонтаж, вентиляция бүт баардык жумуштар жасалган болот. Сиздерге калчу жумуштары санузулун болсо гидроизоляция кылып аласыздар дагы, чтоб суулар гипсокартондун артына жыгачка чейин өтүп кетпеш үчүн полностью санузулуңузду гидроизоляция кылып туруп, анан кийин кафелиңиз, унитазыңыз, раковинаңыз ушул сыяктуу жумуштары калат туугандар. Эми мындай полностью основной жумуштарын бүтүрүп берип коебуз дагы, именно чисто косметический ремонт сизге калат. Не себептен? Буга чейин биз под ключ да кылып көрдүк, ар кандай варианттарды кылып көрдүк. Бирок эң туурасы ушул экен. Основной массовый жумушун биз бүтүрүп берип коебуз. Калганын кардар табитине жараша кылып жүрө берет. Эмне дегенде кээ бирлер обой тандабай, бир жума созуп, эшикти тандай албай, бир жума созуп, ушундай болуп биздин убактыбызды алат экен да. Бул сип панелден салынган үйлөрдүн эффективности биринчи кышында жылуу болот, жер титирөөгө бекем болот, жана бат бүтөт. Именно ушул бат бүтөт деген жерди исключать этип адамдар тандай албай көп убактысын, биздин дагы убактыбызды, өзүнүн дагы убактысын коротуп койот экен. Ошол себептен масштабный жумуштарын бүтүрүп берип коебуз. Калган кардар табитине жараша шашпай тандап отделкасын өзү кылып алат, косметический ремонтторун. Бүт баардык сыртынан эч бир жумуш калбайт, полностью бүтүрүп беребиз. Сапаттуу кызмат керек болсо Adex курулуш компаниясына кайрылсаңыз, кыялыңыздагы үйдү биз салып беребиз. Ушундай чакан үйлөрүбүз дагы бар, 2 кабаттуу болгон коттедждерибиз дагы бар, чоң болгон особняктарыбыз дагы бар туугандар. Келе берсеңиздер, афрейм, барн хаус каалаган стилиңизде кааласаңыздар, сиздер городоктогу салдырсаңыздар болот. Adex курулуш компаниясы кызматыңыздарга сапатына гана басым жасайбыз. Дагы ушундай үйдүн обзорлорун көрөм десеңиздер, ушул каналга подписка таштап, ошол жерде турган коңгуроону басып туруп, бир лайк басып коюңуз дагы. Ушул каналдын негизги баракчасына кирип туруп, дагы башка үйлөрдүн обзорлорун, дагы башка маалыматтарды алсаңыздар болот. Ошол жакта 2 кабаттуу үйлөрдүн, 1 кабаттуу үйлөрдүн отделка болгону, коюлуп атканы, бүт баардык маалыматтар бар. Жашап аткан кардарлардын отзывдары, стройка жүрүп аткандагы кардарлардын отзывдары бар. Ошолордон дагы кенен маалымат алып туруп, анан кийин ар жагыңыздан чечим чыгарып, бизге келсеңиз сапаттуу кызмат кылып бергенге Adex курулуш компаниясы ар дайым даярбыз. Ассаламу алейкум.